Ассаламу алейкум достор, тарых болгон саякатыбызды улайбыз. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар, тарых боюнча жакшы маалыматтарды алып турасыздар. Бая күнү чыгарган Жеңгиз хан бабабыздын видеосу өтө көп талаш тартыштарды жаратып атат. Арабыздан дагы чыгып атат, ар кандай сөздөрдү жазган чала кыргыздар. Анда эмесе саякатыбызды улайлы. Бул жерде турган калпакты көрүп туруп тескерисинче сүйлөгөн достор бар. Эми бул жердеги экинчи сүрөттү көрсөтөлү. Мына Жеңгиз хан Сырдарыянын боюнда дейт. Уулдарын кабыл алып атат дейт. Мына бир уулу белеги менен келип атат. Калган уулдары жанында отурат, оң жагында. Билесиздер, оң жагында эмнеге отурат. Эми мен сиздерге бир маалыматты айтып кетейин. Адольф Гитлердин жан жөкөрлөрүнүн бири, пропагандист Йозеф Геббельстин айткан сөзү бар. Бир элдин тарыхын алып койсоң, жоготсоң, бир муун өткөндөн кийин ал эл чогулган бир топко малга айланып калат. Дагы бир муун өткөндөн кийин ал топту малдай башкарсаң болот деп ушул киши айткан. Бирок биздин тарыхыбызды өчүрүшө алган жок. Көпчүлүккө эле белгилүү 1917 жылдыкы революцияны жасаардын алдында Владимир Ильич Ленинге чоң жардамдар, чоң күчтөр керек болгон. Ошол мезгилде революцияны жасаганга биздин түрк тилдүү элдерден көп жардамдар болгон. Себеби дегенде Владимир Ильич Лениндин командасы өзү биздин туугандарыбызга чоң үмүттөрдү, убадаларды берген. Эгерде биз бийликке отуруп калсак, биз сиздерге момундай кылабыз, элиңерге тийбейбиз, жериңер кенен болот деп. Бирок бийликти алгандан кийин Владимир Ильич Лениндин командасы, андан кийинкилер баарынын тегейден тескери кылып, түрк тилдүү элдердин динин тартып алышкан, тарыхын тартып алган, тилин жок кылганга аракет кылышкан. А бирок Аллахтын жардамы менен биздин тарыхты өчүрүшө алган жок. Ушул биздин уурдалган тарых боюнча бир маалымат айтып кетейин. Эмнеге Совет доорунда дагы, кийин дагы, ушул мезгилге чейин, ушул күндөрдө дагы биздин Ысык көлдүн Каракол чөлкөмүндө Чыңгыз хандын ордосунун бар экенин жашырып келишкен. Жашырып келишкендиги аз келгенсип, булар ошол жерден археологиялык издөөлөрдү жүргүзүп, далайлаган артефакттарды таап чыгышкан. Азыр алардын көпчүлүгү биздин Кыргызстанда эмес болушу мүмкүн. Достор, бул сүрөттөр биздин Ысык көлүбүздүн түбүнөн чыккан артефакттар. Караңыздарчы, орок окшогон, найзанын баштары, бычактар, анан бул жерде кыска кылыч. Бул кылыч спартанцылардын кылычы, баарыбызга эле белгилүү. Македонский ушул жерлерден өткөн деген да уламыштар бар. Уламыш чындыгына жараша болуш керек, себеби дегенде бул кылычтар бизге кантип келип калды. Андан кийинки сүрөткө өтсөк. Бул сиздер таң калат болушуңуздар керек. Мына үстүндө жазылып турат: Ысык көлдүн алдындагы шаар. Кыргыз боз үйдө гана жашап келген деген орустун жалган тарыхын мына ушулундан билсек болот. Караңыздар кандай үйлөр салынган. Андан кийинки сүрөт. Мынакей достор, үйлөрдүн калдыктары. Бул бир бөлмө. Андан кийин сүрөт. Бул эмне деген ийдиш экени эч кимге белгисиз. Эч кимдин башына эле жетпейт болуш керек. Канча чоргосу бар, 3 кармагычы бар. Балким бул деген жанагы темир иштетүү, алтын куюу мезгилиндеги буюмдар болушу мүмкүн. Андан кийинки сүрөт. Мунун калайдан жасалганы дагы анан мондай алтын балка чыккан экен. Жеңгиз хан бабабызга тиешелүү болушу мүмкүн. Мына ушундан кийин өзүңүздөр тыянак чыгарып алыңыздар. Жеңгиз хандын ордосу ушул биздин Ысык көлдүн Каракол чөлкөмүндө болгон. Талаш тартышты албетте кылымдар бою жарата берсек болот. Казак туугандар, кыргыз туугандар, өзбек туугандар. Бирок биздин тарыхыбыз бир экенин, биз бир эл экенибизди унутпаңыздар.